Миграция эртели кечпи соңуна чыгат. Сиз үйүңүзгө кайтасыз жана эң негизги суроо: эмне менен кайтып барасыз? Тиричиликте муктаждыктарга ошол замат короп кетчү акча мененби же карыганда сизди бакчу капитал мененби? Бүгүн биз чет өлкөдө жүргөндө акчаңызды Кыргызстанда кантип иштетсе болору тууралуу сүйлөшөбүз. Сөзүбүздү жагымсыз бир чындыктан баштайлы. Орусияда же Европада иштеп жүргөндө сиздин Кыргызстандагы иш стажыңыз нөлгө барабар болот. Мамлекет сиздин эмгегиңизди көрбөйт, ал эми карыганда минималдуу пенсияны аласыз. Бирок муну чечүүнүн жолу бар. Бул пенсиялык фонддор. Алар кантип иштейт? Сиз келишим түзүп, өз ыктыярыңыз менен салым кошосуз. Жок дегенде 500 сом же 5000 сом болушу керек. Негизги эреже төлөмдөрдү үзгүлтүксүз жасап туруу керек. Бул акча күйүп кетпейт, алар инвестицияланат жана кадимки пенсиядан айырмаланып, мураска өтөт. Чогулткан акчаңызды кайсыл жака инвестицияласа болот? Эми эски адатка салып көптөр мал сатып алышы мүмкүн. Бирок чынын айталы, мал бул актив эмес. Бул үй бүлөңүз үчүн түйшүктүү бир иш. Мисалы үчүн уйга жем, чөп, ветеринар керек. Мал ылаңдап же карып калышы мүмкүн. Ал эми улуттук банктын алтын куймалары малга альтернатива болуп берет. Алтын дайыма суроо талапка ээ болот. Тамак аш сурабайт. Банк аны сиз каалаган убакта учурдагы курс боюнча сатып алууга милдеттүү. Узак мөөнөттө 5-10 жылда алтын дайыма инфляциядан утушта болот. Жана акыркы эреже: болгон жумуртканын бардыгын бир себетте сактабаңыз. Валюта торту эрежесин колдонуңуз. Акчанын 30-40%-ын сом менен банкта депозитте сактаңыз. Азыр пайыздык чендер жогору да. Алар инфляциядан жоготуунун ордун толуктайт. Акчанын дагы 30-40%-ын доллар менен сактаңыз. Бул кыймылсыз мүлктү же автоунааны сатып алууга фондуңуз болсун. Акчанын 10-20%-ын алтын менен кармаңыз. Бул келечектеги узак мөөнөттүү каражатыңыз. Миграция бул жашоо үчүн гана акча табуунун жолу эмес. Бул сиздин капиталды топтоп алуу мүмкүнчүлүгүңүз. Биз айткан аспаптарды колдонсоңуз, үйүңүзгө кайтканда акчадан кыйналбайсыз. Биздин китепти шилтемеден жүктөп алыңыз, ал жакта бардык эсептөөлөрдү табасыз.